Сауд Арабиясы Иран Ислам Республикасы менен дипломатиялык алакасын токтотту. Буга ирандыктардын 3 январдагы Сауд Арабиянын Тегерандагы элчилигине кол салуусу себеп болду. Ушуга байланыштуу Сауд Арабиясы Тегерандагы элчиликте иштеген кызматкерлерин чыгарып кетип, Иран дипломаттарын дагы өлкөдөн 48 сааттын ичинде чыгып кетишин эскертти. 2 январ күнү Эр-Риядда исламдын шиит багытындагы белгилүү дин аалымы Нимир ан-Нимир баш болгон 47 адам өлүм жазасына тартылган. Өлтүрүлгөндөр буга чейин жергиликтүү тартип сакчылары тарабынан кармалып, Сауд Арабиясынын аймагында мамлекеттин бүтүндүгү менен коопсуздугуна коркунуч келтиргендер деген айып менен камакта жатышкан. Ирандын калкынын көбү шииттер болгондуктан алар кадыр барктуу дин үгүттөөчү Нимир ан-Нимирдин өлтүрүлгөнүнө нааразы болуп, Тегерандагы Сауд Арабиянын элчилигине кол салган. Митингге чыккандар элчиликтин имаратына таш ыргытып, жарым бөлүгүн өрттөп жиберген. Учурда бул башаламандыкка катышкан 40 жаран тартип сакчылары тарабынан камакка алынды. Кырда ал курчугандан кийин Сауд Арабиясы Тегерандагы элчилигинде иштеген кызматкерлерин ал өлкөдөн коопсуз аймакка чыгарып кеткен. Королдуктун тышкы иштер министри жекшемби күнү расмий билдирүү жасап, Иран мамлекети менен болгон дипломатиялык алака биротоло үзүлгөнүн тастыктоо менен Ирандын дипломаттарына дагы өлкөдөн 48 сааттын ичинде чыгып кетүүнү эскерткен. Иран мамлекетине биздин өлкөнүн коопсуздугун бузганга жол бербейбиз. Ошондой эле Иранга биздин өлкөнүн жана союздаш мамлекеттердин аймагында террористтик ячейкаларды түзгөнгө жана уюштурганга дагы мүмкүнчүлүк берели деген оюбуз жок. Ошол эле учурда Ирандын тышкы иштер министрлиги Эр-Риядга нааразычылык нотасын тапшырды. Ал эми Ирандын руханий лидери шейит динаятчысынын өлүм жазасына тартылышы Сауд Арабиясынын кетирген катасы жана чоң күнөө экендигин айтат. Түз жолдо жүрүп, акты ак, караны кара деп таама айтып келген диний аалымды өлтүрүү чынында эле чоң кылмыш. Бейгүнөө бир нече адам бул дүйнө менен кош айтышты. Бул өтө чоң күнөө. Сауд Арабия башчылары бул үчүн жооп берет. Тегерандагы Сауд Арабиянын элчилигине жасалган чабуулду Ирандын президенти жактырбай, имарат Иран Ислам Республикасы тарабынан диний жана укуктук жактан толук корголууга тийиш экендигин белгиледи. Бирок ал Шейх Нимирдин өлүм жазасына тартылышын ислам баалуулуктарына жат көрүнүш катары баалады. Ал эми митингге чыккандар Тегерандагы элчиликке жакын бир көчөгө Шейх Нимирдин атын ыйгарышты. Туркияда, Пакистанда жана Сауд Арабиянын чыгышында, Иракта, Бахрейнде жана жакынкы чыгыштын бир катар өлкөлөрүндө ал Нимирдин өлүмүнө каршы нааразычылык акциялары болуп өттү. Миргүл Бокошова, Жылдыз Кенжеева, Коомдук 1 канал.